Ош шаарына канаатташ жайгашкан Жаңы Маале айылынын жашоочулары бала бакчага деп бөлүнгөн жер участкасы сатылып кеткенин бир ай мурда билишкен. Мындай чечимге нааразы болгондор Кыштак баш ийген Нариман айыл округунун жетекчилерине барып бир нече жолу даттанышкан. Бирок бийликтер жашоочулардын сөзүн уккан эмес. Unda keyin bizni balдар mana hammasi tilamchilik qilib har yerda yuradi. Uning uchun hammasiga so'z uqatgan. Биздин балдар ар кайсыл жерде тилемчилик кылып жүрүшөт. Эми айып албетте ата-энелерде да бар. Бирок эгер бала бакча болсо, биз деле балдарыбызды ошол жактан тарбиялайт элек. Келечекте ушул жайга бала бакча түшүп, наристелерибиз кичине болсо да билим алат деп үмүттөнүп жатканбыз. Ал тургай жакын арада бакча курулат деп күткөнбүз. Бирок мынтип айыл округ барчылар бул жер тилкесин сатып жибериптир. Shuncha yurgan el haqini eldi. Айыл округдун жетекчилери укпай койгондон кийин Жаңы Маалеликтер Кара Суу райондук акимчилигине, өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнө да кайрылышкан. Бирок ал жактан да эч кандай жыйынтык болгон эмес. Бирок эми аларга бөлүнгөн бала бакчанын орду бирөөлөргө сатылып кеткенин ата-энелер этностук дискриминация менен да байланыштырышууда. Мо келечекте энди мо жойду биз ашынака балдар нема келечекке иштейдиган Жашырбай ачык айта турган болсок, биз өлү болгонубуз үчүн гана бизди теңсинбей, тугутпой жатышат. Бийликтер буларга мектептин эмне кереги бар, буларга бакчанын эмне кереги бар дегендей мамиле жасап жатышат. Биздин капа болгонубуз ушул. Акыры өлүлөр деле Кыргызстандын жараны го. Башка жарандар сыяктуу эле биздин деле укуктарыбыз бардыр. Эмне үчүн биздин балдар бала бакчага барса болбойт? Эмнеге бизди киши ордуна көрүшпөйт? Бизде хали бунусы келип коркутду бизди. Ата-энелер ошондой эле бул иштин артында чоң коррупциялык аракеттер турарын да белгилешүүдө. Бул сатып алган адамдар биз сатып алганбыз, бизден карзы бар эле, ош карзга берди деп, өкмөт карзы бар эле дейт. Өкмөт карзы болсо өзүнүн үйүнө берсин, бул элди жерине кантип берсин? Анан эки адамды атына көсакит кылып койду. Бул адам житил, ош айылда жашаган бир бала. Бул баланын атына бала менен сүйлөсөк, мени мас кылып ичириптир, муну кол кой берип кой дедилер. Мени колума 10 000 сом берип, мени колума кол койдуруп кетишти. Эмнеге кол койдум? Эмне жер каякта сен атынан жер алынып сатылыптыр десек, жер каякта мен билбем деп атат бала. Балдар ош айылдагы балдар барып сүйлөсө, жер каякталыгын билбейт экен. Эми алган өкмөттөн арыз менен кайрылып алган адам өзү жер каякталыгын билиш керек да. Бул подделка документ болуп атат азыр. Ал эми жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү жер тилкеси мыйзамсыз сатылганын четке кагууда. Алардын айтымында бала бакча башка жерге курулмакчы. Алар Жаңы Маале айылынын тургундары балдар бакчасы курабыз деп жүрүшөт эле. Улар у жерди барып көргөндө архитектура немалар жер бала бакчага ыңгайлуу эмес да, кичине болуп калган. Айыл өкмөт аларга айткан, айыл башчыга дагы бардыгыга айткан. Ол жерде сиздерге башка чоңураак жер берем, ошо жерге балдар бакчасын курабыз деп айтылган ал жер сатылган эмес. Эки сессияда көрүлүп, эки жетим балдарга өчүр боюнча берилген чек. Бирок жер участогу аны алды делген эки жарандан нары дагы 2-3 колго сатылып кеткенин жергиликтүүлөр белгилешүүдө. Канча да бийликтер бул жерде лөлү этносуна карата кысым да жоктугун билдирүүдө. Бизде мындай эмес. Өзбек, кыргыз, орус, түрк, лөлү бардыгына бирдей карайбыз да. Бала бакчасы азыр бизде эле эмес, бардык айыл өкмөттө проблема. Маалым болгондой, негизинен лөлү тектүүлөр жашаган Жаңы Маале айылында 3500дөй кожолук бар. Акыркы жылдары алардын балдарын билимге тартуу жолго коюлуп, 9-класска чейинки мектепте иштеп жаткан. Аларга эл аралык уюмдарда бир топ жардамдарды көрсөтүп келген. Бирок кыштактагылар Жаңы Мааледе бала бакча жоктугун белгилешип, бийликтерден ушуну суранып келишкен. Бирок эми алар көпкө чейин бала бакчасыз отурушчудай. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.